Бир окуяны айтып коеюнчу, бир кече да бир китеп окуп бир жакшы окуяда эске түштү. Бир эки дос Токойго барып отунга барышыптыр да. Отунга барышып, анан бирөөсү тынбай иштептир. Бир улам салат дейт, ортодон улам салат дейт. Анан баягы иштин соңуна чыкканда экөө канча отун алып эсептешиптир. Анан жанагы эс алып улам эс алып аткан досунун отуну көбүрөөк болуптур. Анан айтты, мен тынбай иштеп атпаймынбы? Сен эмнеге көп болуп кеттиң? Мен ушул эс алып отурганда жөн отурган жок, мен ушул убакта балтамды курчутуп отургам депчи. Карабайсызбы, азыр баягы коомдо айтылып калган эки дос деген эме бар го. Тандемдин аты бар го. Тандемдин аты эки дос деп айтылат. Азыр деле ошондой да. Камчыбек Ташиев ар бир жерде лента кескен Камчыбек Ташиев, мектеп ачкан Камчыбек Ташиев, камап аткан Камчыбек Ташиев, вертолеттон учуп жүргөн Камчыбек Ташиев, сууда жүргөн Камчыбек Ташиев, футбол ойногон Камчыбек Ташиев болуп эле жүрбөдү. Баарын эле Ташиев болуп калбадыбы? Жада калса жөнөкөй жарандар күйүүсү сабаса да Камчыбек Ташиевке кайрылып баштабады беле мисалчы. Ошондой темпте, ошондой элдин баягы сөздөрү аралашып кеткендиктен мунун дагы амбициясы ого бетер кытыгыландыбы дейм да. Жанындагылар деле кытыгылап атты да. Сиз мына президент деле иштеп атасыз, мында президент болушуңуз керек дегендей кылыпчы. Анан акырында ошондой далилдөөчү справкалар президенттин колуна тийгенде гана анан президент ошол чечимди кабыл алды окшойт дейм да. Күн тандем ушундай эле болду. Кыйналып атам. Мен жашагым келип атат. Жарым жашоомдо болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашап кетким келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип чарчаманмын. Өз жашымда түгөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Күндүн маанилүү жаңылыктарын түз эфирде баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков, саламатсыздарбы? Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Ысык көлдө Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарын бириктирген форумда жаш лидерлер эки өлкөнүн кызматташтыгын чыңдоо, тажрыйба жана идея алмашуу маселелерин талкуулашат. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда курулуш иштери 70%га аяктады. Социалдык келишим аркылуу каражат алган үй-бүлөлөр чакан ишкерлигин ийгиликтүү ишке ашырууда. Ошто түнкү рейд учурунда эки жаран баңгизат колдонууга шектүү катары кармалды. Министрлер кабинети экономика тармактарын жана калкын 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча республикалык штаб болуп өттү. Отурумда алгач жылытуу мезгилине карата суу энергетикалык абал жана отун энергетикалык комплексинин даярдыгы жөнүндө энергетика министрлигинин баяндамасы угулду. Маалыматка ылайык, сөздөгү жылы республика боюнча электр энергияны керектүү көлөмү 19,6 миллиард киловатт саат болушу күтүлүүдө. Анын 15,5 миллиард киловатт саат өзүбүздөн иштелип чыкса, калган 4,1 миллиард киловатт саат дефицит импорттолот. Ал эми учурда Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу аз болууда. Ошондуктан электр энергияга болгон ички лимитти сактоо, сууну сарамжалдуу пайдалануу зарылдыгы айтылды. Жыйында Бишкек, Ош шаарындагы жана аймактардагы муниципалдык жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын кышка даярдыгы баяндалды. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков жылытуу мезгилине талаптагыдай даярдык көрүү жана аны туруктуу өткөрүү боюнча жетекчилердин жеке жоопкерчилигин белгиледи. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Пол Капур менен жолугушту. Тараптар Кыргыз-Америка кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү, санкциялар боюнча өз ара аракеттенүү жана визалык жолжоолорго байланышкан маселелерди талкуулашты. Ошондой эле визалык кепилдик төлөмдөрүн киргизүүгө байланыштуу маселелерге көңүл бурулду. Мындан тышкары эки өлкөнүн эл аралык уюмдардагы кызматташтыгы каралды. Америкалык тарап Кыргызстандын 2027-2028
жылдарга буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышын куттуктады. Тараптар алдыдагы байланыштарды белгилеп, саясий диалогду улантууга жана эки тараптуу мамилелерди бекемдөөгө кызыктар экенин билдиришти. Бири-бирин коңшулук, тарых жана боордоштук байланыштырган Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттары бул жолу Сүккөлдө жолугушту. 2 күндүк форумда жаш лидерлер тажрыйба бөлүшүп, жаңы идеяларды талкуулап, эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн жолдорун издешет. Мындан тышкары катышуучулар аймактагы ийгиликтүү долбоорлор менен таанышып, аларды өз өлкөлөрүндө колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз-өзбек байрактары кайрадан жанаша, бул ирет Чолпон Атада Кыргызстандын жогорку кеңешинин жана Өзбекстандын Олий Мажлисинин жаш депутаттарын бириктирген форум өтүп жатат. Эки өлкөнүн жаш парламентарийлери бир аянтчага чогулуп, тажрыйба алмашып, алдыдагы жаңы демилгелерди талкуулашууда. Бул форум эки өлкөнүн ортосундагы парламенттик кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган. Коңшулук жана жалпы тарых менен байланышкан эки мамлекет. Бул Кыргызстан менен Өзбекстандын жаш депутаттарынын экинчи жолугушуусу. Биринчи форум май айында Ташкентте өткөн. Бул жолу жаш лидерлер Ысык-Көлдө кайрадан чогулду. 2 күн бою чогуу баарлашып, ийгиликтүү долбоорлорду жеринен көрүп, тажрыйба жана идея алмашат. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы багыттарын талкуулашат. Бул форум жөн эле келип кетти эмес, бул форумдун алкагында өзүнчө чечимдер болот, резолюциялар болот. Ал чечимдердин алкагында ушул кайсыл мыйзамдар бизде жакшы болсо, алар алып, же аларда жакшы мыйзамдар болсо, биз алып, айтор анын багыты жаштарга болгон колдоо. Жаштарыбызды жөн эле келечек жаштардыкы деп сөз менен эмес, реалдуу жумуш менен көрсөтүүнүн алкагында мына жумуш жүрүп атат да. Катышуучулардын бири Өзбекстандын Олий Мажлисинин эң жаш депутаты 30 жаштагы Бекзот Токтомуродов. Ал парламентке 27 жашында келип, жаш курагында эле мыйзам чыгаруу жоопкерчилигине аралашкан. Бүгүн жаш лидерлердин эл аралык форумуна катышып, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, эки өлкөнүн жаш депутаттарынын ортосундагы байланыштарды чыңдоого салым кошууда. Va bugungi forumimiz ham samarasi juda ham yuqori. Бүгүнкү форумдун да мааниси абдан чоң. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары кызматташуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришти. Чек ара маселелери чечилип, социалдык жана башка маанилүү маселелер боюнча да чоң иштер аткарылды. Эми биздин милдет бул мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, жаштар парламентаризм жана жаштар дипломатиясын өнүктүрүү. Анткени аймакта тынчтык менен туруктуулукту сактоону кааласак, биринчи кезекте жаштардын ортосундагы байланыштарды жана кызматташтыкты бекемдешибиз керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын бүгүнкү жылуу мамилеси кийинки муун үчүн да чоң жоопкерчилик. Өлкө башчылары түптөгөн кызматташтыкты жаш лидерлер улантып, эки мамлекеттин ортосундагы байланыштарды жаңы багыттар менен байытуусу зарыл. Бул үчүн тажрыйба алмашуу жана түз диалог өзгөчө маанилүү. Жеке мамилелер көпчүлүк учурда ошо көп болуп атабыз. Мамлекеттердин тагдырын аныктап койгон учурлар көп болуп калат. Маселен ушу Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесинин учурундагы мисалы Садыр Нургужиев Жапаров менен Шафкат Мирзиёевдин жеке мамилеси бүгүндө эки өлкөнүн баягы саясий, экономикалык, коомдук мамилесин кандай бийик деңгээлге чыгарып койгон болсо, Кудан буйрса ушу жаштар эртеңки күнү да ошо чоң бир жетекчилик кызматка барганда эки элдин дагы бириктирип, дагы өнүгүшүнө, дагы ынтымакта дагы жакшы иштер жүрүшүнө себепчи болот деп ишенебиз. Nach Usbekistan gereist. Wir haben gemeinsam dort im usbekischen Parlament eine Биз уюштуруучу катары бул тарыхый иш-чараны өткөрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени бул форумдун алгачкысын да биз уюштурганбыз. Арадан көп убакыт өтпөй экинчи форумду өткөрүп жатканыбыз бул демилгеге болгон кызыгуу жогору экенин жана анын келечеги кең экенин көрсөтүп турат. Биз мындан ары да эки өлкөнүн жаш парламентарийлеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ушундай маанилүү жолугушууларды уюштурууга даярбыз. Эки күндүк иш-чаранын алкагында жаш депутаттар экономика, туризм, маданият, жаштар саясаты жана аймактарды өнүктүрүү сыяктуу маанилүү багыттар боюнча пикир алмашат. Расмий жолугушуулардан тышкары катышуучулар Ысык-Көлдү кеме менен кыдырып, аймактын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, ишке ашырылып жаткан ийгиликтүү долбоорлор менен жакындан таанышышат. Дана Гулалиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык-Көл облусу.
Каракол эл аралык аэропортунун учуп конуу тилкесин реконструкциялоо аяктагандан кийин биринчи техникалык каттам аткарылды. Аэропорттун тарыхында биринчи жолу магистралдык класстагы Airbus E320 аба кемеси кабыл алынды. Бул жаңыланган аэродромдун ири аба кемелерин тейлөөгө даяр экенин көрсөттү. Реконструкциянын алкагында учуп конуу тилкеси 2450 метрден 3750 метрге чейин узартылды. Ошондой эле заманбап жарык белги берүү жабдуулары жана айлс инструменталдык кондуруу системасы орнотулду. Мындан ары аэропорт Airbus E320 жана Boeing 737 сыяктуу ири аба кемелерин кабыл алат. Бул Каракол аэропортунун туруктуу эл аралык каттамдарды ачуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Учурда Россия, КМШ, жакынкы чыгыш жана башка багыттар боюнча жаңы каттамдарды ачуу маселеси каралууда. Мындай мүмкүнчүлүк Караколду Ысык көлдүн негизги аба дарбазаларынын бирине айлантып, аймакка чет өлкөлүк туристтердин түз келүүсүнө шарт түзөт. Каракол эл аралык аэропортунун кырсык жана өзгөчө кырдаалдарга даярдыгы текшерилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын комиссиясы аэропорттогу жарандык коргонуу абалын, күчтөрдүн жана каражаттардын даярдыгын баалады. Текшерүүнүн жыйынтыгында аэропорттун жарандык коргонуу боюнча даярдыгы жартылай даяр деп аныкталды. Аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилип, сунуштар айтылды. Ысык көл облусунда сел жана суу ташкынынан коргоо үчүн бир катар курулуштар аткарылууда. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Темир жана Кашат айылдарындагы объекттерди жеринен көрүп, аткарылган иштер менен таанышты. Темир айылында узундугу 2 чакырымдай болгон арчалуу сел өткөрүүчү канал курулуп, анын боюна 11 ички көпүрө салынат. Долбоор бүткөндө 200дөн ашуун турак үй, ички чарбалык жолдор жана Бишкек Каракол жолунун 600 метрлик бөлүгү селден корголот. Ал эми Кашат айылында Чоң Ак суу дарыясынын 1 чакырымдык бөлүгүнүн 2 жээги таш менен бекемделүүдө. Бул иштердин натыйжасында турак үйлөр, 5 гектар айдоо аянты, конок үйлөр жана 2 ишкана, ошондой эле мөмө жемиш бактары менен жолдун 200 метрлик тилкеси суу ташкынынан корголот. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактарда бажы тармагына байланыштуу тараган маалыматтарды төгүндөдү. Анын айтымында айрым билдирүүлөр фактыларга негизделбей коомчулукту адаштырууда. Орунбеков 2020 жылга чейин бажыдан жылына 20 миллиард сомго жакын каражат түшсө, азыр мурда 1 жылда чогулган сумма 1 айда топтолуп жатканын белгиледи. Маалыматка ылайык бажы кирешеси 2021 жылдан тарта кескин өскөн. Быйыл мамлекеттик бюджетке бажы төлөмдөрүнөн 161,5 миллиард сом түшүрүү планы коюлган. Ай сайынкы төлөмдөр белгиленген пландан ашыкча аткарылып жатканы айтылды. 2021 жылы 46 миллиард 900 миллион сом түштү. 2022 жылы 74 миллиард сомго жетти. 2023 жылы 111,5 миллиард сом киреше түшкөн. 2024 жылы 123,1 миллиард сом, өткөн жылы 2025 жылы 157,4 миллиард киреше түшкөн. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бажы тармагынын кирешеси учурда 4,5 эсеге көбөйдү. Мына эгерде уурдалса, тонолсо, мурдагыдай коррупциялык схемалар болсо, мындай акча түшмөк эмес да. Кыргызстан быйыл январь-май айларында 23,5 миң тонна төө бурчак жана башка чанактуу өсүмдүктөрдү экспорттоду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,6 миң тоннага аз. Улуттук статистика комитети билдиргендей, ошол эле учурда айрым өлкөлөр кыргыз төө бурчагын көбүрөөк сатып ала баштаган. Маселен, Казакстан импортты 5,2 эсеге, Индия 76%. Ал эми Россия 50%дан ашык көбөйткөн. ЕАЭПке кирген өлкөлөр 7 миң тоннадан ашуун чанактуу өсүмдүк сатып алышкан. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 3,1 миң тоннага көп. Башкача айтканда, жалпы экспорт азайганы менен ЕАЭП өлкөлөрүнө кыргыз төө бурчагын сатуу кыйла өскөн. Өлкө аймагында дан эгиндерин оруп жийүү өнөктүгүнө 1,5 миңдей комбайн тартылды. Техника эгиндин бышып жетилүү мөөнөтүнө жараша аймактарга бөлүштүрүлдү. Чүй облусундагы оруп жийүү иштерине Ысык көл жана Нарындан 100дөн ашык комбайн тартылып, өнөктүк жыйынтыктоо алдында турат. Ал эми өлкөнүн түштүк аймактарында 450ге жакын дан комбайны иштеп, алардын 100ге жакыны тоо этегиндеги дыйканчылык зоналарына жөнөтүлдү. Быйыл бир комбайнга орточо 259 гектардан иш көлөмү туура келүүдө. Учурда дан эгиндерин оруп жийүү Ысык көл жана Нарын облустарында да башталды.
Бишкекте травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун курулушу иштери 70%га аяктады. Учурда ички дуалдары шыбалып, желдетүүчү системалары толук орнотулду. 440 орунга ылайыкталган борборго 11 бөлүм жайгашып, бардык заманбап жабдыктар менен камсыздалат. Курулуш иштерин жыл соңуна чейин бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Кесиптешим Бакберди Баязбеков иш ыргагы менен кененирээк тааныштырат. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда курулуш иштери дээрлик 70%га аяктады. Бул жерде учурда ички жасалгалоо иштери менен катар тышкы фасадын жасоого дагы даярдыктары көрүлүп жатат. Жалпысынан 8 кабаттан турган имаратта 2 орундуу 235 палата каралган. Ал эми бул жердеги негизги өзгөчөлүк тик учакты кондуруучу мындай аянты дагы бар. 8 кабатта тик учакты кабыл алуучу оорукана өлкөдө алгачкы рет салынууда. Бул алыскы аймактардан келген же өзгөчө кырдаал учурунда бейтаптарга тез жана сапаттуу жардам көрсөтүүгө ылайыкталган. Бул жака алыстан келген бейтаптарды кондуруп, андан ары бул жакта лифт бар. Лифтке түшүрүп, операционныйга алып кеткен шарттары түзүлгөн. Жаңы травматология жана ортопедия борбору 5 блоктон туруп, аянты 35 000 чарчы метрге жакын болот. Бейтаптарды жана кызматкерлерди тейлөө үчүн 12 лифт орнотулат. Ошондой эле жер төлөөсүндө унаа токтотуучу жайы да каралган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жаңы имаратына 11 бөлүм көчүрүлөт. Алардын ар бирине заманбап операция жасоо бөлмөлөрү дагы каралган. 8-6 кабатта, дагы калгандары 1-кабатта. Ар бир операционный орточо эсеп менен 50 квадрат. Андан тышкары бул жакта бүт оборудованиясы, отделкасынан бери бүт аянды чейин чыгарып бүтүрүп беребиз. Учурда жаңы борбордун ичинде желдетүүчү системалар, сантехникалык түтүктөр, электр чубалгылары тартылып, өрткө каршы системаларын орнотуу дээрлик аяктаган. 1-кабаттан баштап палаталардын ички жасалгасы дагы башталды. Курулуп жаткан жаңы оорукананын ички жасалгалоо иштери дагы уланууда. Бул мына бейтаптардын жуунуучу жайы, дааратканасы, бардык шарттары түзүлгөн. Жалпысынан бир палата 20 чарчы метрди түзөт. Бул 2 кишилик болуп эсептелет. Бул жердеги негизги өзгөчөлүк ар бир бейтап үчүн мындай жез түтүкчүлөр менен кислород дагы тартылып келмекчи. Жез түтүкчү аркылуу кое берилген кислород ар бир бейтапка жеткиликтүү болот. Буга чейин дарыгерлер дем алдыруучу аппараттарды бир палатадан 2 палатага ташыса, алдыда бардыгы автоматташтырылган система менен башкарылат. Керектүү кроваттары, аппараттары бардыгы бизге киргизилген. Ошолор боюнча биз азыр уже иштеп атабыз. Немелер менен ким баягы подрядчиктер өздөрү алып келген ушу компания именно оборудование боюнча жабдыктарды подрядчиктер менен сүрүшүп атабыз. Азыр бардык жумуштар жүрүп атат, договорлор түзүлүп. Имараттын ички жумуштары менен катар тышын жасоо дагы уланууда. Дуалдын сырты 10 сантиметрлик базальт буласы менен жылууланып, тыныке менен капталууга толук даярдалды. Жомарт мырза, айтсаңыз, азыр мына жалпы курулушта тышкында кандай жумуштар жүрүп атат? Тышкы фасад жумуштары жүрүп атат азыркы тапта. 70% бүтүп калдык. Андан тышкары терезелерди, айнектерди орнотуп атабыз. Азыр канча киши иштеп атат бул жерде жумушчулардан? Бизде 100гө жакын азыркы тапта иштеп аткан жумушчулар. Техникалар? Техникалар 2 техника иштейт бизде постоянно. Себеби бул жака азыр чоң эле техниканын кажети жок. Тышы алюминиевый болот, алюминиевый панелдер болот. Ичинде өзүнүн утеплениясы менен чогуу. Биздин өзүбүздүн утеплениябыз бар, базальтовый маты деп коет. Андан тышкары дагы баягы панелдердин ичинде дагы өзүнүн утеплениясы болот, андан тышкары дагы. 440 орунга ылайыкталган Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун быйыл жыл соңуна чейин ачуу пландалган. Ал эми анын ишке берилиши менен көп функционалдуу жаңы борбор калктын саламаттыгына кызмат кылмакчы. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Ош облусунун Налай районунун тургуну Нургүл Саматова мындан 2 жыл мурда социалдык келишим долбоорунун алкагында мамлекеттен 150 000 сом алып, ага бал челектерди сатып алган. Ишкерлигин жолго койгон айым аны өркүндөтүү максатында өткөн жылы мамлекеттен үстөк пайызы жок дагы 200 000 сом пайызсыз насия алды. Азыр эми толуу аймакта таза бал өндүрүп, аймактын элинин муктаждыгын камсыздап, жакшы киреше таап келет. Темага кабарчыбыз токтолот.
Нургүл Саматова 2024 социалдык келишим менен мамлекеттен 150 000 сом алып, ага 10 дана бал челек сатып алган. Андан бери үй бүлө ары багуунун жолдорун бир топ өздөштүрдү. Өткөн жылы мамлекеттен пайызсыз дагы 200 000 сом насыя алып, аны да ушул багытка коротту. Ошондо баш аяк 30 яшик алдык да. Одон дагы кошуп ошо көбөйтүп атабыз. Канча яш? Азыр 40тан ашыгыраак болсо керек. Мен жардамдашам, ошо семьябыз бардыгыбыз жардамдашып карайбыз. Убагында тамагын беребиз, кышындасы карайбыз, кышындасы да тамак беребиз. Ары балды жакшы чогултушу үчүн күн бирде ачылып, бирде жамгыр жаап турганы маанилүү. Жакшы дегенде бир челектен бир алганда 20 килограмм, такыр болбоду дегенде 3-4 килограмм бал өндүрүлөт. Бир жылда 2 жолу алынат. Бул туруктуу жумушу жок үй бүлөнүн азыр негизги киреше булагы болуп калды. Өзүн алып неме кылабыз да, биз семья кылып бөлөбүз да. Бир семьяны 2 семья кылып бөлөбүз. Эми азыр биз ошо бир семьяны 2 семья кылып бирөөгө сатабыз. Ошол жагда киреше бар. Экөөбүз тең иштебейбиз. Болгон кирешебиз биздики ары анан малдан. Малды өзүбүздүн малыбыздан неме кылабыз, анан ушу арыдан балын сатып кышы менен бал сатабыз. Кайра жайы менен сатабыз. Ошо утурку немебизге тойго, ушундай баскан турганга дегендей бардыкка жарайт. Азыр литри 1000 сомдон сатып атабыз. Балчелектердин көбөйткөнү балдарым кумшекер ичпей калды дейт ишкер айым. Жыл бою таза, натуралдуу бал жегендиктен баарынын ден соолугу жакшырганы байкалган. Биз арыны эми бакканыбыз бир жагы ден соолукка да пайдалуу аябай. Кышындасы баягындай тумоодон дагы сактайт. Мындай шакар ичпейбиз, биз жалаң асал жейбиз, өзүбүз бакканга байланыштуу. Ошо ден соолукка аябай пайдасы чоң. Арынын баягы маточный молоко деп сүтүнөн бери пайдасы бар. Нургүл Саматова алдыда балчылыкты дагы өнүктүрөм деп турат. Мамлекеттин социалдык келишим программасы дагы кеңейип, бир эле мага эмес, менүңдөлөрдүн да жашоосун жакшыртса дейт. Кенжеби Маматсадыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу. Биздин каналдын чыгармачылык тобу Ош шаарында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы менен биргеликте түнкү рейдке чыгышты. Ал тиешелүү күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери менен биргеликте уюштурулган. Рейд учурунда унаалар текшерилип, жол эрежесин бузган бир катар айдоочулар аныкталды. Мындан тышкары 2 жаран баңгизат колдонууга шектелип, тиешелүү тартипте кармалды. Кененирээк кийинки сюжетте. ЛТР телеканалы баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен түнкү рейдке чыктык. Рейд жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлүүдө. Анын алкагында жолдо унаалар токтотулуп, тиешелүү текшерүүлөр жүргүзүлөт. Негизги максат баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө бөгөт коюу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу. Алдыда рейд кандай өтөт, биз менен чогуу көрүңүз. Милициянын капитаны Масабиров, урматтуу айдоочулар, биз баңгизаттар мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынанбыз. Акыркы убакытта баңгизатын колдонуп машина айдагандар кездешип атат. Ошол себептен алдын алуу иш-чараларын өткүзүп атабыз. Рейдтин талабына ылайык түнкүсүн жүргөн ар бир айдоочу токтотулду. Жүргүнчүлөрдүн жүрүм-турумуна жана жалпы абалына да көңүл бурулду. Шек жараткан жагдайлар байкалган учурда кошумча текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүгө кызматтык иттер да тартылды. Правалы экен, правасы жок. Мында башкарып жүрөт. Текшерүүнүн жүрүшүндө жол кыймылынын коопсуздугуна байланыштуу да бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Мас абалында унаа башкарган, айдоочулук күбөлүгү жок айдоочулар кезикти. Жеринде протоколдор түзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлдү. Бунун өзү неси? Баңгизат колдоносуп калган бойсузбу? Телефонуңуздан чыгып койгу.
Рейдтин натыйжасында 2 жарандан 1 айдоочу жана 1 жүргүнчүдөн баңгизат түспөлдөш заттар табылды. Айдоочу медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн наркология борборуна жеткирилди. Тест аталган жаран унаа башкарган учурда соо болгону, бирок буга чейин колдонгон деген жыйынтык берди. Анын унаасы айып короосуна токтотулуп, өзү тергөө башкармалыгына өткөрүлдү. Ушу мына жерде, мынерге чейин мына жерде какой-то бир полосалар пайда болуш керек. Ош шаарынын аймагында туристтик сезонго карата түзүлгөн ишмерчендин негизинде кылмыштуулуктун алдын алууга жана баңгизаттын жайылуусуна каршы алдын алуу иш-чарасын байма-бай жүргүзүп келебиз. Кандайдыр бир баңгизатын таркаткандар, саткандар болсо, тиешелүү органдарга кайрылуусун суранып кетебиз. Бүгүн биз түнкү рейдтин бир гана бөлүгүнө күбө болдук. Бирок баңгизатка каршы күрөшүү күн сайын уланат. Аны мыйзамсыз жүгүртүүгө жол бербөө, жаштарды бул коркунучтан сактоо жана жолдогу коопсуздукту камсыздоо жалпы коомдун маанилүү милдети. Айтунук Мамытова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Андагы темалардан кыскача. ШУКУ саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда 600гө чукул медицина кызматкери иштейт. Көчмө госпиталь уюштурулат. Больницада ала турган баягы медициналык жардамды ушу госпиталда биз камтыйлабыз. Көчмөндөр оюндарына Ош облусунан 2 мүнүшкөр барат. Алардын бири жийит атасынан бери бүркүт таптап келе жаткан Мирбек Турганбаев тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Бишкекте өрттөн үй жайсыз калган үй бүлө элден жардам сурайт. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда Ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштейт. 600гө чукул медицина кызматкери иш-чаралар өткөн бардык жерлерге бөлүштүрүлүүдө. Көчмө госпиталь уюштурулуп, медициналык пункттар ачылат. Ири самалыктарга даярдык кабарчыбыздын материалында. Эки жаштын баш кошушу жаңы көчтүн башы. Дал ушул көрүнүш 2 сентябрда Кырчын жайлоосундагы ачылыш аземде көрсөтүлөт. Пролог дүйнө өмүр деп аталып, адам, жаратылыш, ааламдын байланышы чагылдырылат. Учурда актер, бийчи, каскадерлор кызуу даярданууда. Адам, жаратылыш жана аалам. Ушул жерде болот да. Албетте адам өзүнүн кемчиликтери менен, жетишкендиктери менен ортодо баягы ырыскы, ниет, тилек, жакшылыкка үмүттөгөн жашоосун көрсөтүлөт. Көчмөндөрдүн билесиздер, баягы төртүлүк болот. Бир коро кой, айтор үйүр жылкылар ушул койлдун ичинде көрсөтүлөт. Андан тышкары ошол атайын даярдалып атат. Азыркы күндө мисалы бир үйүр жылкыны ошол жерден баягы биздин ата-бабаларыбыздын салты боюнча жалды кармап эле, дароо эле үйрөтүп ошол жерде элдин көзүнчө атты кантип багындырган, атты кантип өзүнүн канатын айландырган көрсөтүлөт. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен катарлаш Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Кыргызстанга 21 мамлекеттин жетекчилери келип, мамлекеттик сапарлар мерчемделген. Иш-чаралар 30 августтан баштап 6 сентябрга чейин созулат. Бул аралыкта Ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бишкек шаарында 30-31 август жана 1-2 сентябрда өтөт. Жана Искөл областында 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин күтүлүүдө. Искөл областында Кырчын жайлоосунда, ипподромдо, Газпром спорт залында күтүлүүдө. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн режимде ошол убакта иш алып барышат. Күч каражаттар эсептери чыгарылып, иш-чараларга өздүк курам даяр. Травма болобу, же болбосо ич өткөк оорулары катталып калабы, же болбосо башка инфекциялар болуп калабы. Ошол негизинде ким каяка кандай схема менен ушу маалыматты берет, ыңгайлуу кылып ушу биздин медициналык кызматкерлерибизге. ШУКУ саммити менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда медициналык пункттар, көчмө госпиталдар уюштурулат. Анда 600гө чукул медицина кызматкери иштейт. Медициналык бригадалар, дары-дармек, жабдуулар жана жеке коргонуу каражаттары камдалган. Кырчын жайлоосу, ипподром, Рухордо жана башка иш-чаралар өтө турган жерлерде ак халатчандар калк саламаттыгына кам көрөт.
Бул мобилдик госпиталь бул жерде бүт ошо эгерде жугуштуу оорулар болуп калабы же болбосо жанагындай бир травмалар болуп калабы, ачык травма болушу мүмкүн, же болбосо өзүңүздөр билесиздер көп иш чаралар болот, травматизм деп атабыз, же болбосо бир жүрөк оору болуп калабы же балдарыбыз оорулуп калабы, ушу госпиталь бүт камтылган. Бүт ушу профильный баягы госпиталь деп айтабыз. Бүт кандай ушу стационарда бир жерде больницада ала турган баягы медициналык жардамды ушу госпитальда биз камтый алабыз. Ошондой эле коноктор жайгашкан жерлер, тамактануу жана эс алуу жайлары, ичүүчү суунун сапаты санитардык эпидемиологиялык көзөмөлгө алынат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы мелдештер түз эфирде Бишкектеги атайын зоналарда көрсөтүлөт. Туңгуч 1 гүл багында жана Ынтымак 2 сейил багындагы амфитеатрда LED экрандар орнотулат. Шаар тургундары жана конокторуна маданий жана көңүл ачуучу программа даярдалган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында улуттук спорттун салбурун боюнча Ош облусунан 2 мүнүшкөр барат. Бири куш салса, экинчиси бүркүт менен итилгисин таптап жатат. Жет атасынан бери бүркүт таптап, эми мүнүшкөрлүктү кийинки муунга өткөрүүнү негизги максат кылган Мирбек Турганбаев тууралуу кийинки материалда баяндайбыз. Кара жел 1 жашта. Балапан кезинен уядан алынган алгыр куш азыр эми эсине байыр алып айтканын аткарып калды. Мирбек Турганбаев азыр ушул бүркүтүн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдап жатат. Күнүнө 200-300 грамм жаңы эт берет. Эт кошуп ийбесинде улам күүгө келтирип, күнүнө 1-2 ирет талаага учуруп, мелдеште аткарылуучу тапшырмаларды кайталап жатат. Курама командага киргенден кийин жоопкерчилик түшөт экен да мойнуңа. Ошо жоопкерчиликке ылайыктуу жакындан бери муну түлөтпөй ошо бир формада алып отурам да. Анан эгер кичине эле семирчү болсом, түлөп, анан мына канаттар түшүп, канаттар азайып, кайра үлгүрбөй калат да көчмөндөргө. Ошол себептен түлөтпөй отурам. Мирбек Турганбаевдин 7 атасы мүнүшкөрлөр. Чоң аталары ачарчылык убактарда аңчылыкта бүркүттү аркар кулжаларга салып, 1 айылды багып турганын айтат. Өзү деле эс тарткандан бери алгыр куштар менен эриш аркак келатат. Аңчылыкта куштарга жардамчы болот деп үйгө тайган машке иттерди да чогуу кармайт. Учурда өзү бүркүт, 11 жаштагы баласы ителгинин тилин таап жатат. Мүнүшкөрлүгүнөр мындан дагы уланып кетиш үчүн ушу биздин дагы ошо өзүмдүн урпактарыма улап кетишүү максатында балам үйрөтүп, балам дагы азыр 11 жашта болушунча үйрөнүп, өздөштүрүп алды. Мүнүшкөр көчмөндөр оюну жыл санап дүйнөгө тарап жатканына ыраазы. Ал кыргыздын улуу өнөрү муундан муунга сакталышына дал ушундай оюндардын болуп турушу чоң таасир этет деген ойдо. Бизде көчмөндөр оюндары болгону эң туура, мен эң жакшы болду деп ойлойм да. Бизде кийинки муун ата-бабаларыбыз кандай көчмөн болгон, ошону билип калыш керек да. Анан ошол көчмөндөрдө сөзсүз бүркүт кушу болгон, тайганы болгон. Анан көчмөндөргө мен аябай жакшы көз караштамын. Буюрса мен Кыргызстан боюнча ошол 3 бүркүтчүбүз курама командада Кыргызстандын атынан. Кыргыз эзелтен бүркүт дөөлөт, тайган мүлк деп айтып келет. Мирбек Турганбаев үчүн алар үй бүлөнүн бир мүчөсү. Мүнүшкөр эми муундан муунга өткөн улуу өнөрдү уулума татыктуу өткөрүп берсем деп турат. Мүнүшкөрлүк өнөр мындан дагы уланып кетиш үчүн ушу биздин дагы ошо өзүмдүн урпактарыма улап кетишүү максатында балам үйрөтүп, балам дагы азыр 11 жашта болушунча үйрөнүп, өздөштүрүп алды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Мирбек Турганбаев быйыл уулун да ээрчитип алмай болду. Жаш баланын чоң оюндарга көзү каныксын деп жатат. Кенжебе Маматсадыкова, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу. Азама берен, кардың ашты берен.
2026 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жана пенсиянын минималдуу өлчөмүн 8800 сомго чейин жогорулатуу пландалууда. Индексация президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында жана мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамынын 7-статьясына ылайык жүргүзүлөт. Өткөн календардык жылда орточо эмгек акынын жана керектүү бааларынын индексинин өсүшү индексация жүргүзүү үчүн негиз болуп саналат. Жаңы пенсия чектөөдө анын базалык бөлүгүн жеткирүүнүн эсебинен анын минималдык өлчөмү 8800 сомдон төмөн болбошу керек. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 2026 жылдын 1-октябрына карата пенсионерлердин саны 832.400 адамды түзөт. Пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен индексациялоо жүргүзүүгө 4,4 миллиард сом каралган. Боло турган индексациялоонун жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 12.898 сомго жетет. Жогорулатуунун орточо өсүшү 1.753 сомду же 116% түзөт. Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгүнүн 5-чи акыркы туру башталды. Абитуриент онлайн маалымат тутум аркылуу абитуриенттерди каттоо 12 августта саат 14:00 чейин уланат. Жайкы кабыл алуунун буга чейинки 4 турунун жыйынтыгында жождорго 75.300 электрондук талон катталып, 50.900 абитуриентти окууга кабыл алууга сунушталган. Жалпысынан быйыл жогорку окуу жайларга 66.000ге жакын студент кабыл алуу пландалып жатат. Анын ичинен 9.500ге жакыны гранттык орундарга, 56.000ден ашыгы контракттык негизде билим алат. Абитуриенттер арасында педагогика, гуманитардык багыттар, экономика жана финансы, медицина, маалымат технологиялары жана юриспруденция адистиктерине суроо талап жогору. Колледждерде да кабыл алуунун акыркы туру башталып, абитуриенттер үчүн босого бал төмөндөтүлдү. Бишкекте өрттөн үй-жайсыз калган үй бүлө элден жардам сурайт. Ижарада жашаган Сартаевтердин үйү толугу менен күйүп, кырсыктан коңшулары да жабыркаган. Үй бүлөдө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 4 адам бар. Учурда алар убактылуу жайда баш калкалап, үйүн калыбына келтирүүгө каражат издеп жатышат. Мен өмүрүм бою кутула ала турган эмесмин бул нерседен. 3-4 семьянын үстү күйүп кетиптир. Ушул тапта Анарбек Сартаевдин үй бүлөсү оор сыноого кабылып, түйшүктүү күндөрдү башынан өткөрүүдө. Ижарада жашап жаткан үйү өрттөнүп, тилсиз жоо кошуналарынын үйүнө чейин жеткен. Кырсыктан улам чоң чыгым тарткан үй бүлө учурда кайрымдуу элдин жардамына муктаж. Чоң казандар ээрип кеттир. Навес бар болчу. Навестин ичинде жыгач толо болчу. Күрүгүлак, чоң патро тактап билбейм. Толо жыныс тактап болчу. Анан мээде мындай навези бар болчу, 12 чейин. Бу да күйүптүр. Бул да күйүптүр. Анан bundan мунун кыршасы күйүп кеттир, буга чап. Анан будан буга өтүп кеттир. Сартаевтердин үй бүлөсүндө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 4 адам бар. Жубайы психологиялык жактан жабыркаган. Ал эми 18 жаштагы кызы менен 21 жаштагы оолу иштейт. Кызы жүгөрү бышырып сатып күн көрөт. Өрт да дал ушул үйдөгү толук өчүрүлбөй калган очоктон чыккан. Отун күйүп кеткенин көргөн жокмун. Мага кошуналарым айтып келишти. Ушул жакта чагың өрттөнүп атат десе, ошол маалда эле келип жүрөгүм аябай түшүп кетти. Элдерге жардамга кайрылдым. Чака болсо чакак менен дагы суу ташып жардам берип койгула деп өзүм аябай жоготуп калдым ошол күнү. Өрттөн үйдүн көпчүлүк бөлүгү күйүп, жашоого жараксыз абалга келген. Кырсыктан кийин үй бүлө азырынча үйдүн жанындагы убактылуу жайда баш калкалап жатат. Кийим кече, тиричилик буюмдары жана башка керектүү нерселердин көбү да өрттөн жараксыз болгон. Чок, мындай өчкөндөй эле болгон. Анан шамалдан улам, биякта отундар бар болчу, ошо отундардан улам, биякта навес, бүт общий немелер менен күйүп кетиптир алар. Анан биякта ошо отундар менен бияка өтүп, момундайынан барып, бүт кошуналардын үйүнүн бияктан дагы, бул кошуналардын дагы баарынын үйүн өрттөп салыптыр. Учурда тааныштары үй бүлөгө керектүү буюмдарды чогултуп, өрттөн жабыркаган аймакты тазалоого жардам берүүдө. Бирок үйдү калыбына келтирүүгө олуттуу каражат талап кылынат. Андыктан кайрымдуу жарандар жардамын көрсөтүп, экранда көрсөтүлгөн реквизиттер аркылуу каражат которсо болот. Бермет Ушункулова, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР, Бишкек.
Чүй облусунда милициянын аймактык бөлүмдөрү жаңыланып, тартип сакчылары үчүн заманбап шарттар түзүлүүдө. Ага катар жаңы туристтик милиция бөлүмү да ачылып, аймакка келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып барууда. Сөз кабарчыбызда. Марат Ширалиев аймактын коопсуздугун караган тажрыйбалуу тескөөчү. Ал Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык милиция бөлүмчөсүндө иш алып барат. Жарандар менен түз иштеп, ар бир көйгөйгө жеринде көңүл бурат. Жаңыланган шарттар анын ишин бир топ жеңилдетти. Бүгүнкү күндө ал бардык керектүү жабдуулар менен камсыз болгон кызматтык пунктта иштейт. Алейкум ассалам. Кайсыл жака? 11 жылга? Кайсыл көчө? Абдикеримбеш. Эмне болот аякта? Хорошо, азыр 2 мүнөттө барып калабыз. Мындан тышкары кызматтык үй жана унаа берилген. Бул болсо аймактык тескөөчүнүн 24 саат бою өз аймагында болуп, жарандарга ыкчам жардам көрсөтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Кандайсыңар апа? Азыркы күндө аябай көптөгөн шарттарды түзүп берип атат. Азыркы күндө биз только иштешибиз керек. Элге кызмат өтөп, ар дайым ак ниет кызмат кылууга дайынбыз. Андан сырткары ушул бөлүмчөнүн артында атайын үй каралган, өзүнүн үй бүлө менен ушакта жашап иш алып барабыз ушакта. Аймактык тескөөчүнүн кызматында үй бүлөнүн колдоосу да чоң мааниге ээ. Жаңы шарттар алардын турмушуна да жеңилдик алып келди. Ойлонгонбуз аябай толкунданып, кандай болуп калат, шарты кандай болот десек, келсек аябай бардык шарты менен кышкысын жылуу, өкмөтүбүз ошол көмүрү, свети бардыгын берет, бардык шарты бар. Аймактык тескөөчүнүн ишин жеңилдеткен дагы бир маанилүү өзгөрүү — бул кызматтык автоунаалар. Бүгүнкү күндө кызматкерлер жаңы унаалар менен камсыз болууда. Ички иштер министрлиги тарабынан берилген көчмө милициянын унаалары аймактарды тынымсыз кыдырып, жарандарга жеринде кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле милиция менен элдин ортосундагы байланышты бекемдеп, коопсуздукту камсыздоону дагы да натыйжалуу кылууда. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында 63 милициянын көчмө кабылдама атайын автоунаалары жарандарыбызга сервистик тейлөө көрсөтүүдө. Атайган автоунаалар атайын жабдуулар менен жабдалып, жарандарды кабыл алууга ыңгайлаштырылган. Жөнөкөй жарандарыбыздын, алыс аймактарда жашаган жарандардын ушул көйгөйлүү маселелерин бир гана ички иштер органдарына эмес, башка мамлекеттик органдарга дагы социалдык багытта көбүнчө ушул кайрылууларды кабыл алып. Жаңылануу Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө да уланууда. Бул жерде милиция бөлүмчөлөрү үчүн жаңы имарат пайдаланууга берилди. Бул жерде бизде ар бир иш бөлүмүбүз бар. Ар бир кызматкердин 2ден 1 кабинеттери бар. Ал кабинеттердин баарында отурушат, эмгектенишет. Тактап айтканда биздин условия каражатыбыз, мына айтканда шартыбыз ыңгайлуу. Ал эми Чүй райондук ички иштер бөлүмүндө имарат толук оңдоп түзөөдөн өтүп, заманбап талаптарга ылайык жаңыланды. Кызматкерлер үчүн кеңселер, керектүү жабдуулар жана машыгуу үчүн спорт залы каралган. Азыркы күндө бул 3 кабат имарат бардык шарттары менен кызматтык унаалар менен камсыздалган, жана ошондой эле бардык оргтехника менен камсыз болгон кызматкерлер. Мындан тышкары жаңы туристтик милиция бөлүмү да түзүлүп, аймакка келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо багытында иш алып барууда. Жаңыланган инфраструктура, жаңы техникалар жана түзүлгөн шарттар милициянын ишин жеңилдетип, жарандарга ыкчам жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө өбөлгө болууда. Айнура Жанышева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Чүй облусу. Кыргызстанда 7000 метрден бийик чокуларга чыгууга жаңы талаптар киргизилет. Альпинисттер эми мындай бийиктикке чыгуудан мурда атайын машыгуудан өтүшү керек. Негизги максат коопсуздукту күчөтүү жана кырсык болгон учурда куткаруу иштерин тез уюштуруу. Жаңы тартип кандай иштей турганын кабарчыбыз айтып берет. Кыргызстанда 7000 метрден бийик чокуларга чыгууну каалаган альпинисттер үчүн жаңы талаптарды киргизүү сунушталууда. Максат тоодогу коопсуздукту күчөтүү. Жаңы тартипте альпинисттин тажрыйбасы, даярдыгы жана камсыздандыруусу эске алынат. Жалпысынан 2030 жылга чейин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасы бар. Ошол жерде, ошол программада бизде альпинизм тармагы бүгүнкү күндө мамлекеттик жөнгө салууга ээ болбогондугуна байланыштуу ушул документти иштеп чыктык. Бул документ ошо Кыргыз Республикасынын айрым тоо чокуларына чыгууну эрежелерин тастыктайт.
Жаңы тартипти быйыл жеңиш чокусунда ишке ашыруу пландалууда. Ал эми кийинки жылдан баштап Ленин жана Хан-Теңир чокуларына тиешелүү болот. Ошондой эле альпинисттер тоого чыгаар алдында каттоодон өтөт. Анда маршрут, чыгуу мөөнөтү, экспедициянын жетекчиси жана байланыш маалыматтары көрсөтүлөт. Мындан тышкары камсыздандыруу талап кылынат. Ал эми каттоодон өткөндөргө электрондук сертификат берүү каралууда. Буга чейин чокуларга чыгып жүргөн документтерди тастыкташ керек. Андан сырткары камсыздандыруу кагаздарын алып келиш керек, медициналык маалыматтарын жана башкаларды. Сөзсүз түрдө келе турган альпинисттердин баягы өмүр таржымалын бардыгын эске алып, анан ошо кайсы маршрут менен бара тургандыгын эске алып, ошол документ иштелип чыкты. Мындан тышкары айрым маршруттарда аккредитацияланган гид менен жүрүү талап кылынат. Мындай маалыматтар бирдиктүү рейстерге киргизилет. Бул кырсык болгон учурда адамды жана анын маршрутун тез аныктоого жардам берет. Демилге тоо туризмин токтотууга эмес, аны коопсуз уюштурууга багытталган. Бийик тоолордогу коопсуздук маселеси азыр өзгөчө актуалдуу. Буга кече 9 августта Алай районундагы Корумду чокусунда болгон окуя мисал. Ал жакка 1 августта чыккан 3 чет элдик альпинист 2 августтан бери дайынсыз. Куткаруучулар 5000 метр бийиктиктен алардын чатырын табышкан, бирок туристтер ал жерде болгон эмес. Публикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 13 куткаруучу жерине тартылган. Жерине тартылгандан тышкары дагы 2 ыктыярчы ИИМдин кызматкерлери кошулушкан. Ошону менен 8 август күнү 5000 бийиктикке чыгып, аба ырайы бузулгандыгына байланыштуу кайра 4 куткаруучу, ыктыярчылар жана ИИМ кызматкерлери ылдый түшүп кеткен. Ал эми республикалык өзүнчө отрядынан тартылган 8 куткаруучу жеринде калып калган. Аба ырайы бузулгандыгына байланыштуу азыркы учурда издөө иштери убактылуу токтотулуп турат. Альпинисттердин өздөрү дагы бийик тоолордо коопсуздук 1 орунда турарын белгилешет. Алардын айтымында бийиктикте аба ырайынын кескин өзгөрүшү, кычкылтектин аздыгы жана татаал маршрут олуттуу даярдыкты талап кылат. Андыктан камсыздандыруу жана тажрыйбага коюлган талаптар керектигин айтышат. Камсыздандыруусуз тоого жөнөтпөш керек. Бул абдан сонун демилген. Муну сөзсүз түрдө киргизиш керек. Камсыздандыруу болуш керек. Бул турган иш. Ансыз болбойт. Анан дагы жанагы талап сөз түрдө баягы мен жеңиш чокусуна чыгам деп эле ал жерге секирип кетпеш керек, даярдыгын көрүш керек. Ал кишинин тажрыйбасы барбы, буга чейин 6000 7000 чыкканбы, 8000дикке чыкканбы, ошого чыкса анан жөнөтүш керек. Же болбосо бул бекер эле убара, себептен кырсык бөөдө өлүп калуу мүмкүнчүлүгү бул кыйла көтөрүлөт да, кыйла көтөрүлөт. Кыргызстанга бийик тоолорду багындыруу үчүн келген альпинисттердин саны жылдан жылга өсүүдө. Алардын арасында Европадан, Түндүк Америкадан жана Азиядан келгендер арбын. Айрыкча Ленин чокусуна жыл сайын 1500дөн ашык чет элдик альпинист жана трекинг туристи келет. Бул тоо туризмин өнүгүп жатканын көрсөтөт. Мындан улам бийик тоолордо коопсуздукту камсыз кылуу маселеси дагы барган сайын маанилүү болууда. Айсана Бакытбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Сиздер жаңылыктардын толукталган чыгарылышын көрө алдыңыздар. Эртеңки күндөн амандашканча.